Саламатсыңарбы окуучулар. Бүгүн өтө турган темабыз убакытты максатыңызга ылайык колдонуңуз. Сабактын максаты. Окуучулар убакыт менен максаттын байланышын түшүнө алышат. Убакытты туура пайдаланууну үйрөнүшөт. Убакытты пландаштыра албоо жана аны туура колдоно албоо бүгүнкү күндө бир гана силер окуучулардын эле көйгөй эмес, бул көптөгөн чоң инсандардын деле, бардык эле адамдардын көйгөйү. Канткенде убакытты туура пайдалана алабыз, канткенде ийгиликке жетишебиз деген көйгөйлөр баарыбызда эле бар. Эми балдар, ойлонуп көргүлө. Bir күндө канча саат бар? 24 саат бар. Bir айда 30 күн. Ал эми bir айда 620 саат бар экен. Эми bir жылда канча? 365 күн бар. 365 күн болсо bir жылда канча саат бар? Bir жылда 8760 саат бар экен. Буну силер математикалык жол менен чыгарып алсаңар болот. Эми bir күндө 2 сааты бош кеткен адам bir жылда 730 саатын пайдасыз колдонгон болот экен. Карап көргүлө, бул бош кандай кетиребиз? Биз аябай эле көп кетиребиз бош убакытты. Телевизор көрө беребиз, кандайдыр пайдасыз кинолорду, телефондо оюндарды ойнойбуз, кереги жок эле маалыматтарды көрүп отура беребиз. Ошон үчүн пайдасыз бош убактыбыз bir жылда 730 саатыбыз кетет экен. Калганын силер ушул жашка чейинки күнүңөрдү ошентип 2 саат менен эсептеп деле көргүлөчү, канча убактыңарды бош кетирдиңер экен. Эми дагы ойлоң. Ийгиликке дейт жеткен адамдардын, тактап айтканда, миллиардер, миллионерлердин да биз сыяктуу bir жылда 365 күнү, bir күндө 24 сааты бар экен. Бар да. Эч кандай алардын ашыкча убактысы болгон эмес. Алар деле бизде инсаны баарыбызга берилген убакыт баарыбызга бирдей эле тең. Bir күндө 24 саат. Бирок алар эмне бизден айырмачылыгы? Алар бийиктикке аябай чоң ийгиликтерге жетишкен. Ошон үчүн мен силерге эскертип кете турган нерсе, балдар, убакытты көзөмөл кылуу бул жашоону көзөмөл кылуу менен барабар экен. Биз ар бир убактыбызды мен бул убактымды мындай кылайын деп көзөмөлгө алсак, ошол биз жашообузду көзөмөлгө алган менен барабар болот экен. Андан кийин окуунун эң жакшы усулу бул окуу, кайталоо жана угуу экен. Окуп бир нерсени окуш керек экен сөзсүз, кайталаш керек экен, угуш керек экен маалыматтарды. Биз эмне кылабыз? Окуп ошол убакта сабакты окусак, ошол менен барабар кийин ал темага кайрылбай коебуз. Бош убактыбызда ошол темаларды кайра бир сейре кайталап окушубуз керек экен. Ар бир иш дейт өз убагында бүтүш керек экен. Эч качан эртеңкиге калтырбашыбыз керек экен. Бүгүн кыла турган ишибиз болсо бүгүн аткарып, кылып бүтүрүшүбүз керек экен. Ар күнү кылган иштериңерге анализ кылуу керек экен. Ал сөзсүз түрдө бүгүн мен эмне иш кылдым деген анализ жасаш керек экен. Балдар, силерге кеңеш катары айтсам, төмөндөгүлөрдү ишке ашырып көргүлө. Бөлмөңөргө 2 плакат илгиле. Жана бирин эрте менен, экинчисин кеч окугула. Эрте менен ки плакатка бүгүн эмне кылам деген суроону койгула. Дагы ошол суроону эрте менен туруп, эшикке чыгып кетип жатканда бүгүн эмне кылам деген нерсени ойлонуп, ошол кайсы иш аракеттерди аткарышым керек деген нерселерди ойлонушуңар керек. Ал эми кеч болсо бүгүн экинчи плакатка бүгүн эмне иш кылдым деген суроону коюшуңар керек. Ошол суроону бүгүн эмне иш кылдым деген суроого жооп бермейин силер төшөккө жатып уктабагыла. Сөзсүз ар бир күнүңөргө анализ жасап,
жооп беришиңер керек да. Бүгүн эртең менен кайсы ишти кылам дедиң? Кечинде ошол ишти аткардыңбы же кандай иштерди аткардың деген суроолорго жооп беришиңер керек экен. Балдар, эч качан жетишерлик убактым жок деп арызданбагыла. Бизге белгилүү адамдар Ибн Сина, Исхак Разаков, Чыңгыз Айтматов, Эйнштейн, Билл Гейтстин да силердей эле бир күндө 24 эле сааты болгон. Аларды биз сыяктуу ошо 24 саатта күндү эле мындай сарамжалдуу пайдаланышкан да убактыларын. Бул Билл Гейтс, билесиңер, Билл Гейтсти билесиңер. Билл Гейтс бул алгачкы жолу 13 жашында компьютердик программаны түзүп чыккан экен. Ал орто мектепти аяктагандан соң үй бүлөлүк салт боюнча Гарвард университетине тапшырат. Гарвард университети бул дүйнө жүзүндөгү эң белгилүү университеттердин бири. Ал ата-энесинин планы боюнча атасына окшоп адвокат болмок. Ошентип ал Гарвард университетине адвокаттык кесипке окууга тапшырат экен. Бирок Билл Гейтс университеттен айдалып кетет. Эмне үчүн? Ал окуудан четтетилгендиги үчүн эч кандай эле мындай ойлонгон деле жок, баары бир болчу. Мени ушундай окуудан четтетилип калдым деп кыжаалатчылыкка деле барбаптыр. Анткени ал өз жолун тапкан эле. Кантип? Белгилүү улуу Microsoft'ту түзүүгө киришкен. Ал өзүн ошол Microsoft компаниясын ошону түзүп, андан кийин ошол ишин кийинки келечегин Microsoft аркылуу ошол компанияны жетектеп чоң ийгиликтерге жетишкен, Бирок кийин ойлонушуп Гарвард университети буну окуудан айдалып кетти дегени мүмкүн эмес деп, ал окуудан ошо Гарвард университетине ушундай күчтүү окумуштууну айдады деген сөз өзү ошол Гарвард университетине тийишин дагы ойлошуп, Гарвард университетин аяктады деген дипломду кийин Билл Гейтске тапшырышкан экен. Эми балдар, эртең менен эрте турушат. Канчалык эрте турсаңыз, ошончолук жумуштарыңыздын баарын бүтүрүүгө убактыңыз кенен болот. Албетте, эрте туруу жана эрте уйкуга батуу организмге да жакшы жагынан таасир берет. Эгерде сизге эрте туруу кыйын болсо, будильникти жаткан жериңизден алысыраак коюңуз. Өчүрүү үчүн туруп барганыңызда уйкуңуз ачылып кетет. Дагы бир жолу, күндө будильникти 1 мүнөткө эрте коюңуз. 2 айдан кийин сиз мурунку сааттан 1 саат эрте эч кыйынчылыгы жок туруп каласыз. Экинчи, китептерди көп окуңуз. Окуп алынган информациялардын баары болбосо да, белгилүү бир пайызы эсиңизде сакталып калат. Ал маалыматтын сизге бир күнү сөзсүз кереги тиет. Канчалык көп маалымат билсеңиз, ошончолук жашоодо кездешкен проблемаларды чечүү үчүн инструментиңиз көп болот. Жана көп окуу менен сиздин сөз байлыгыңыз көбөйөт. Күнүмдүк турмушта, жумушта ораторлук чеберчилигиңиз олуттуу жардамын тийгизет. Китеп окуганда ал жерде болгон, мисалы, каармандардын окуяларын эсте сактоого аракет жасоо керек. Бирок бул абдан оор деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок мен үчүн бул оор эмес. Жаңы информацияны сактоо менен мээде жаңы нейрондорду пайда кыласыз. Ал менен бирге мурункулардын дагы жакшы абалга келтире аласыз. Эгерде өзүңүздү күндө китеп окууга көндүрсөңүз, кругозорду кеңейтип, ийгиликке жетишүүгө дагы бир кадам жакындаган болосуз. Үчүнчү, ден соолугуңузга ар дайым кам көрүңүз. Кола, чипсы, фастфудтан баш тартып, туура тамактанууну адатка айлантыңыз. Күндө спортко жок дегенде 30 мүнөт же 1 саат убакыт бөлүңүз. Канча жашта болбосоңуз, ден соолукка, жашооңузга жакшы жагынан таасир кылган адаттарды табууга аракет кылыңыз. Төртүнчү, башка адамдар эмне кылып жатат, кандай жетишкендиктерге жетишип жатат, эч көңүл бурбаңыз. Ооба, алардын ийгиликке жетүү жолу, каталары мотивация бериши мүмкүн. Бирок, өзүңүздүн жана сизге караганда ийгиликтүүрөөк адамдардын жетишкендиктерин салыштырбаңыз.
Тескери учурда ийгиликке жетүү сырына мотивациялуу ордуна сизде көрө албастык пайда болот. Же стресске учурайсыз. Бул психологиялык жактан терс таасирин берет. Ал энергияны өзүңүзгө жумшаңыз. Ар бир адамдын ийгиликке келүү жолу айырмаланып турат. Сиз дагы энергияны, акчаны, убакытты башкалар менен салыштырууга кетирбей, өзүңүздүн жолуңузду курууга, тагыраак айтканда максаттарыңызга жетүүгө сарптаңыз. 5. Убакыт чексиз эмес экенин өзүңүзгө эстетип туруңуз. Ар бир келген күндү акыркы сымал жашап өткөрүүгө аракет жасаңыз. Бул күндөн күнгө өзүңүздүн максаттарыңызга, кыялдарыңызга болушунча эрте жетүүгө болгон күчүңүздү жумшоого алып келет. Тажрыйба топтоңуз. Жашоодо жолуккан көйгөйлөрдү кандай кыйын болбосун чечиңиз. Жашоо сабактарын алыңыз. Кандай гана мүмкүнчүлүк болбосун кое бербеңиз. Көңүл бурганыңыздар. Албетте, силердин биринчи максатыңар жалпы республикалык тесттен 200 балдан жогорку балды алуу. Мен ишенем, силер жогорку балга жетишесиңер. Анткени силер эң мыкты классыңар, эң мыкты окуучусуңар. Балдар, убакыт зымырап учкан куш. Аны артка карый албайсың. Андыктан убакытты туура пайдалануу акылдуулукка жатат экен. Бактылуулук ийгиликке, ал эми ийгилик убакытты туура пайдаланууга байланыштуу. Үйгө тапшырма менин бир күнүм деген темада эссе жазгыла. Силер менен коштошуп жатып, балдар, убакыт деген сөзгө сөз курадым. Балдар, убакытты барктап, акылдуу, келечекте ырыс талайлуу болгула. Саламатта